Ырчылык менен актёрдук өнөрдү аркалап кыргыз жыттанган чыгармалары менен элди суугарган Гүлнур Асанова калың журтту Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын чоң залына чогултуп, күн нурунан күмүш кайрык аталышындагы алгачкы жеке концертин тартуулады. Биз чындыгында кыска мөөнөттө даярданып калдык, бир айдын жүзү ичинде. Анан эми болушунча биз даярдыгыбыз менен элге тартуулайбыз азыр концертти. Аябай толкунданып турам. Буюрса жакшы болот деген ниеттемин. Бул жерде менин баягы ачылбаган балким таланттарым деп коетпу, туура болотпу, ачалы деп атабыз ушул концертте. Буюрса күбө болосуздар. Комуздун коштоосунда кайрыктарды, жандуу үн менен аткарылган чыгармаларды угуп, эс алуу үчүн келген көрүүчүлөр залдын 100%-ын ээлешти. Алгач элге Гүлнур Асанованын балалыгын, чыгармачылык жолун чагылдырган даректүү тасма көрсөтүлүп, андан соң аталган кечинин тизгинин колго алышкан Алмаз Касымалиев менен Элмара Турсуналиева сахнанын көшөгөсүн ачып беришти. Айтылуу дастан эл арасында белгилүү болгон Карагул Ботом. Мына ушул дастан менен баштоону туура көрүп отурабыз. Сахнада маданияттын мыкты кызматкери Гүлнура Асанова. Кол чалган. Бул кечеде фольклордук, эстрадалык багытта обон созгон ырчы Теңир Тоо ансамблинин коштоосунда комузда кол ойнотуп, көрүүчүлөрдүн кол чабуусуна арзыды.
Асановнун алгачкы жеке концерти менен куттуктап Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Акулова жана ырчы Аскат Мусабеков ыр белек сунушту. Bir görüp kapısından karaganım, karigine kadalganım, uşunday unutulgus verse boldu, жазыксыз жүрөгүмдү жаралады. Заманбап түрдө сахнаны кооздоп, ырчынын ар бир чыгармасын керемет, Ханыша, Виктория, Шаттык бий топторунун бийчилери коштоп турушту. Ошондой эле ырчайым келген конокторго өзүнүн узак убакыттан бери даярдап жүргөн бийин бийлеп, көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Асанова жеке концертине көптөгөн сыйлыктарга арзыды. Алсак, жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадралиева сөз сүйлөп, кыргыз маданиятына кошкон салымы үчүн ырчайымга жогорку кеңештин атынан диплом тапшырса, Түрксой эл аралык уюму түрк элдеринин маданиятына кошкон салымы үчүн деп ырчайымга Токтогул Сатылганов атындагы төш белгисин, ардак грамота жана Түрксой уюмунун алтын медалын ыйгарды. Гүлнур кызымыз бул Асанова Кыргызстандын атынан көптөгөн жылы уже 7-8 жылдан бери көптөгөн Түрксойдун уюмдастырылган фестивалдарына катышып жүр. Кыргызстандын үлкен ырчысы, сондуктан да жана сахнада айткандай, ол тек кана Кыргызстандын ырчысы эмес, түркү әлеминин ырчысы болуп, көптөгөн жанагы Бириккен Улуттар уюмунда, ЮНЕСКОда, Парижде, көптөгөн Түркияда Кыргызстандын атынан орундап жүргөн үлкен ырчы кызымыз. Өнеринде алга бассын, ар качанда кыргыздын өнерин тек кана Кыргызстанда эмес, чет элде де көрсөтүүгө табыс тилейбиз. Мындай сыйлыктарга ээ болуп, кубанычы койнуна батпай турган Гүлнур Асанова сахна костюмдарын 6 жолу алмаштырууга үлгүрдү. Бирок айрым номерлерине жетишпей, көйнөгүн сахнада түзөп, бүчүлөгөн бойдон ырдап да жатты. Sağ
6 жылдан бери жеке концерттин Бишкек шаарында белгилөөнү ниет кылып келген ырчынын чыгармачылык кечеси 2,5 саатка созулду. Кучагы гүлгө толгон Гүлнур Асанованын мааракесине келген коноктор алкышын айтып кайтышты. Ой, мен ойлогондой болду. Мен ушул колдоочуларыма мен ыраазымын, бардыгына ыраазымын. Сөз деле жок болуп атат да. Чын айтканда, болушунча биз өзүбүздүн даярдыгыбыз менен көрсөттүк. Эми баягы эл таразы эл сынчы, элибиз болсо кандай калалды, ыраазы болуп эле кетсе керек. Мен болсо абдан кубанычтамын. Кызынын ийгиликтерине кубанып турган Гүлнур Айымдын апасы сахнадан кызымды көп эле көрүп келем. Бирок бүгүн жеке концертинде өзгөчө толкунданып турам дейт. Детсадтан баштап эле детсадтагы музыкант мугалимдер байкаган мунун таланттуу экенин. Анан кийин алар ошондой 5 жаштан тиричиликтен баштап даже садиктен ошентип эле анан кийин баягы жолтоо кылба, тоскоолдук кылба буга деп ар ким ошолор неме кылды. Анан макул өзүм байкап жүрдүм. Анан карасам таланты баягы келечеги бардай. Анан баланын талантына ата эне эч качан тоскоолдук кылбаш керек, наоборот поддержка кылыш керек. Анан колумдан келишинче ушуп поддержка кылып атам. Анан муну биринчи эстрада жаатында көрдүч эле, кийин мен айттым баягы народный жакта баягы патриотизм дегендей баягы өзүбүз ошо фольклор тарапта ошо комуз эч качан унутпа дедим. Мына ушул концертти эми Супер KG порталынын кинозал бөлүмүнөн жакынкы күндөрү көрө аласыздар.